Adal aram maселеси боюнча болду. Автокредит алса болобу, үйдү кредит алса болобу, кайненелерден жалып болгондугуну көпүрөөк айтышат. Же болбосо аял менен эркек ажырашып кеткен учурдагы калып кеткен мүлктөр маселеси боюнча. Булардын ичинде көптөгөн суроолор келип түштү. Эми акыркы мындай келип түшкөн бир 2000ден ашык бир айга жетпеген мезгилде бир 4000ге жакын суроо, телефон чалуулар, WhatsApp жазуулар болгон болсо, эми ушулардын ичинен биз мындай бир эң көп келип түшкөн суроолор катарында мындай бир үй бүлө маселеси боюнча, соода сатык, ажылык, адал арам, зекет, намаз, исламдагы ислам экономикасына байланышкан ислам банкинг маселеси боюнча деп приоритеттүү кылып көп түшкөн суроолор катары ушулар бүгүнкү күндө белгиленди да. Эми алардын ичинен үй бүлөлүк маселелерде көп кырдуу болуп жатат. Биринчи, кээ бирлери үй бүлөдөгү аял эркектин бири бирине болгон мамиледе, андан кайнене келин ортосундагы мамилелер, алардын ортосунда келишпестик маселелери көп үй бүлөдө талкуу жаралып жатат. Үй бүлө маселесинин ичинде кээ бирлери болсо ошол мүлк талашуулар, бири бирине атадан калган мурасты бөлүшүү маселеси боюнча, же болбосо аял менен эркек ажырашып кеткен учурдагы калып кеткен мүлктөр маселеси боюнча, же болбосо ушул махырга берилген, калыңга берилген нерсени кайтарып бериш керекпи, бербеш керекпи деген жааттагы маселелер үй бүлө маселесин камтып кетти да. Андан тышкары бир үй бүлөлүк басымтуу маселеси дагы бул жерде болуп жатат. Мындай кээ бирлерде келиндердин үй бүлөдөгү баягы өзүнүн кыйналгандыгын айтып, кийин кайненелерден жалып болгондугуну көпүрөөк айтышат да. Мисалы үчүн ушул маселелер дагы бүгүнкү күндө үй бүлө жаатында каралып жатат. Эми бул жерде албетте биз жоопторубузда негизинен шарият, адамдар баягы шариятка ыктап сурашат да. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын деңгээлинде эмес, аларга мыйзамдык деңгээлде болсо мыйзамдардан алып, интернеттен алып окуп жооп бергенге аракет кылабыз. Негизинен мамлекеттик органдарга жолдойбуз. Ал эми шариаттык маселе мени кызыктырат, шарияттын көз карашы боюнча айтып бериңиздер десе, биз мына ошо үй бүлө маселесиндеги мамиле куруу, кайнене менен келин ортосунда мамилени оңдоп кетүүгө кеп кеңештерибизди беребиз. Диндеги пайгамбарыбыздан айтылган кеңештерди айтып кетебиз. Ажылык боюнча суроолор көп болду. Мунун дагы албетте себеби бар. Себеби мына бир жума мурда эле биз, бир 2 жума мурда ажылыкты старт берүү боюнча жаңылыкты жарыялагандан кийин ушу ажыга катталуу боюнча кантип катталабыз, каерден катталабыз, керектелүүчү документтер кайсылар, алгачкы төлөм канча сом деген маанидеги консультативдик суроолор көп келди. Биз жарандарыбыздын бардыгына өз учурунда ушул катталып калууга биз багыттарды бердик. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы 2 жылдан бери ажылык жандуу катталуу менен жүрүп жатат. Живой очередь деп коет мындай. Биринчи бул РСК банкка төккөн убакыты сааты менен бул немеге очередге коюлат да, серверге. Ошол эсепке алынат. Ошондуктан мына жарандарыбыз да билип калды. Жана кандай ыкма менен, кайсыл жерден башташ, кандай документтер керектүү экендигин өз журтчугунда кызыккан ажыга баруучу жарандарга маалымат бере алдык. Албетте бул акыркы мезгилде эң көп кайрылуулардын бири болуп эсептелди. Андан кийин дагы көп түшкөн суроолордон дагы бул адал арам маселеси боюнча болду. Адал арам маселеси боюнча азыркы маркетингдеги мындай соода сатык тармагында жүрүп аткан кошулмалар жөнүндө көп суроолор пайда болду. Биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын астында атайын халал бөлүмү иштеп атпайбы? Бул халал бөлүмү иштеп, бул кошулмалар жөнүндө, коддор жөнүндө, кайсыл кошулмалар арам болуп эсептелет, кайсыл кошулмалар шектүү, кайсыл кошулмалар шектүү эмес, мына ушулар жөнүндө бизге көптөгөн суроолор түштү. Андан кийин дагы бул намаз, орозо, зекет, бул мындай практикалык суроолор десек болот. Биз дайыма берилчү, себеби биздин мусулмандардын, практикующий мусулмандардын күнүмдүк турмушунда жаралып турган суроолор да булчу. Намаз кантип алабыз, бузулуп калса кандай кылабыз,
анан кийин дарат алуу маселеси. Анан акыркы мезгилде ушул зекет боюнча да бере башташты. Зекет деген бул эми баягы Кудайдын алдындагы топтолгон мүлктүн 40-тан 1-ин чыгаруунун эрежелери боюнча көп суроолор келип түшүп баштады. Андан тышкары акыркы мезгилде ушул соода сатыкта, анын ичинде соода сатыктын ичинде шериктештик, шерик болуп иштеп жаткандар, музараба деп коет баягы. Андан тышкары ислам банкинг боюнча бүгүнкү күндө ислам принциптеринин алкагында бир канча Кыргыз Республикасынын аймагында банктар кызмат көрсөтүп атпайбы? Ушул боюнча кызыгуулар күчөй баштады. Насыя алуу болобу, пайыздык кредит, автокредитке алса болобу, үйдү кредитке алса болобу, кайсыл банктар Кыргызстанда ислам принципи менен кредит берип жатат, алар иштөө принциптери кандай, толук шартка жооп береби, жооп бербейби деген жарандардын кызыгуулары бул боюнча артып баштады десек болот. Негизинен мындай мурункуга салыштырмалуу жарандарыбыздын дагы мындай суроолору, турмуштук суроолор боло баштады. Күнүмдүк көйгөйлөргө байланыштуу суроолор көп болуп жатат. Андан тышкары дагы бул жерде нике талакка байланыштуу суроолор дагы көп бул, өзгөчө көпүртүү жаратат. Акыркы мезгилде ушул үй бүлөлүк маселелерде мындай туруксуздук байкалып жаткандыгы байкалып жатат. Себеби ушул экономикалык шарттар себеп болуп жатат, миграция буга себеп болуп жатат. Анан азыркы жаштардын бир ой жүгүртүүсү бир өзгөчө болуп баратат. Мурункулар менен кийинкилерге дал келбесе ушул үй бүлөдөгү келишпестиктер көп маселелердин жаралгандыгын жарандар үйдөн отуруп чалып маселесин чечип алууга шарт түзүлдү десек болот. Бул жерде ислам принциптери менен каржылоо деген жалпы түшүнүк бар да. Бул жарандарыбыздын ушул эми баягы өлкөдө аймагында насыя алуу же болбосо насыя алуу деген бул каржылоо да. Ошону ислам принциптери бар да, муну мурабаха деп коет. Буга адамдар эмнеге кызыгып атышат? Мисалы үчүн эми мусулман адам ушул мусулмандын канундары менен эрежелери менен жашагысы келет да. Ушул аткар деген аткарып, аткарба деген аткарбайын деп дин жолу менен жашайын деген адамдардын кызыгуусу болот экен. Анан алар албетте булар турмуш уланып атат, аларда бизнес кылгысы келсе, же бир үй алгысы келсе, башкагысы келсе, ушул исламдын принциптеринин негизинде каржылоо бар да. Муну мурабаха деп коет. Мурабаха системасы менен каржылоо бар. Эми бул боюнча атайын стандарттар иштелип чыккан. Бул боюнча ар бир банктын өзүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана Адилет министрлигинин каттоодон өтүп ушундай болгон иштөө принциптери бекилген да. Анан ар бир банктын өзүнүн астында шариаттык кеңештер түзүлгөн. Ошол шариаттык кеңеш ислам принциптеринин негизинде соода саттык жүрүп жатабы, каржылоо жүрүп жатабы, насыялоо жүрүп жатабы, насыя берүү жүрүп жатабы, жүрбөй жатабы, ошону карап турган ар бир өзүнө тийиштүү шариаттык кеңеши бар. Ошол кеңештер жооп берет. Биз жарандарды суроосуна карап туруп жооп беребиз. Ал тактагысы келеби, же ошону банктан насыя алсам болобу, же болбойбу деген маселени карайбы. Ошол маселелерди биз талдап туруп, бизге тийиштүү маселе болсо биз жооп беребиз. Эгер банкка тийиштүү маселе боло турган болсо, анда биз банкка жиберебиз.